Памуккаленин Карахайыт деген жерине келдим. Ama аркамда турган суулар булар жердин астынан чыккан ысык суулар экен. Адамдар келип ушул жерде буттарын ошол сууга салып отуруп эс алып келет экен. Бүгүн ушул жерде мындай тема жөнүндө айтып бергим келип атат. Мен азыр 39 жаштамын. 39 жаштагы акылым менен кайрадан 15-20 жаштарга барып калсам, мен ошол учурдагы энергиямды эмнелерге коротмокмун, убагымды эмнелерге коротуп, эмнелерге көңүл бурмакмын. 4 нерсеге көңүл бурмакмын. Биринчиси спорт. Спортсмен болуп кетүү үчүн эмес, ден соолугум үчүн, анан кыймылдап спорт кылып турган адамдын мээси дагы жакшы иштейт, жандуу болот. Ошон үчүн сөзсүз күнүмдүк жашоомдо спорт кылмакмын. Бассейнге бармакмын, турникке тез асылып турмакмын, отжимание, чуркоо, велосипед, ушундай кыймылдуу жеңил спорттор бар го, ошолорду кылып турмакмын. Фитнеске жазылмакмын. Экинчиси англис тили. Англис тилин 2 айлык, 5 айлык курстарга барып эле таштап коймок эмесмин. Эң жакшы деңгээлге чейин жетмейинче токтотмок эмесмин. Англис тилин өзү өмүр бою үйрөнө берсе болот. Мен мисалы азыр билем англисче, бирок азырга чейин бир нерселерди угуп атканда кээ бир билбеген сөздөрүм чыгат, аларды сөздүктөн карайм. Ушинтип күн сайын эле үйрөнүп турам. Бирок ошол жаштарда мен интенсивно англисчени үйрөнмөкмүн. Бир англичанин менен отуруп 1 саат сүйлөшө ала турган деңгээлде же интернеттеги макалаларды шыр окуп түшүнүп кое турган деңгээлде үйрөнмөкмүн. Үчүнчүсү, менин жөндөмүмө, анан жүрөгүмө жараша бир кесип тандамакмын да, ошол кесипти үйрөнмөкмүн. Ал кесип мага жагыш керек, менин колумдан келиш керек, анан жакшы акчасы болуш керек. Ошол кесип аркылуу мен үй бүлөмдү кеңири бакышым керек, өзүм дагы мындай комфортный бир жашоо жашашым керек. Ошондой бир кесипти үйрөнмөкмүн. Ал кесипти жөн эле университетке тапшырып коюп, дипломду алсам, анан үйрөнөм деп ушинтип ойлонмок эмесмин. Университетке дагы тапшырмакмын, бирок өз алдымча интернетти чукулап, китептерди чукулап, ар түрдүү адамдардан сураштырып, ушинтип ошол кесиптин майын чыгарып үйрөнмөйүнчө коймок эмесмин. Төртүнчүсү, менин акылымды, кругозорумду, анан ички дүйнөмдү байыта турган ар түрдүү макалаларды, китептерди интернеттен ар жактан окумакмын да. Ушул 4 нерсени мен тез арада кылмакмын. Жай жүрө бермек эмесмин, себеби убагымдын аз экендигин билмекмин. Жаштыкта, ошол жаштарда, 20 жаштарда адамда өтө көп энергия болот. Бирок бул дайыма мындай боло бербейт. 30 жаштардан кийин энергия азайып баштайт, адам жалкоолонуп баштайт, тез эле уйкусу келип баштайт. Бир нерсеге кунт коюп, бир нерсени үйрөнүп алышы, бир тилди үйрөнүп алышы, жаңы бир кесипти үйрөнүп алышы кыйын болуп баштайт да. Ошого чейин мен өзүмө көп инвестиция кылмакмын да. Тил, спорт, кесип, анан кругозор, ушулардын баарын ошол убакка чейин көп кылсам, андан ары, ошол 30дан ары, ошол кылган инвестициям мени бакмак. Андан ары мен спокойно, кеңири, комфортный бир жашоо жашамак. Ушуну билгендигим үчүн ошол убакка чейин тынбай иштемекмин ушулардын үстүндө. Ушундай кылбаган адамдарды көрүп атам мен азыр, кыйналып атат. 35тен нары эч бир жаңы нерсени үйрөнүп ала албайт адам. Өтө эле бир эрктүү болбосо, өтө эле бир мындай кыйын бир абалга түшүп калбаса, адам үйрөнбөйт. Даже бир китепти окуп бүтүрбөйт. Ушунчалык жалкоо болуп, бир өзүнүн көнүмүш жашоосунан чыкпай жүрө берип калат. Эгер силер дагы азыр изденип жүргөн болсоңор, жаш болсоңор, эмне кылсам деп энергияңарды кайка коротууну билбей жүргөн болсоңор, ушул 4 нерсени кылгыла, менимче жаңылбайсыңар.